Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Биз өзүбүздүн каналыбызда кылмыш жаза укугу боюнча кыскартылган баяндар улантабыз. Бүгүн сиздер менен биз 122-бирененин 2-бөлүгүнүн 1-пункту жөнүндө сөз кылабыз. Ал жерде 2 же андан көп адамды өмүрүн кыюу же өлтүрүү деген. Bizde ушул адам өлтүрүү боюнча мыйзамдарды колдонуу жана аларды негиздөө, чечмелөө боюнча актылар азыраак чындыгында. Ошондуктан көпчүлүк учурда тергөөчүлөргө, башкаларга практикадагы болуп аткан тажрыйбалар, колдонуп аткан иштер боюнча колдонуп келишет. Мен ойлойм, бул боюнча чечмелөөлөр, негиздемелер көбүрөөк болуш керек. Анткени тергөөчү дагы соттук териштирүүдө, сот дагы кыйналбайт. Бизде бул боюнча 2 же андан көп адамдын өмүрүн кыюу, өлтүрүү боюнча жогорку соттун өзүнүн чечмелөөсү бар. Ал чечмелөөгө ылайык, эгерде ошол 2 же андан көп адамды өлтүрүү ниети бирөө болсо, бир ниет менен камтылса деген түшүнүктү берген. Башкача айтканда, бул ошол ар кимиси ар максатта эмес, бардыгы бир максатта, бир тилекти ишке ашыруу үчүн, бир ойду ишке ашыруу үчүн 2 же андан көп адамды өлтүрүү ушул берене менен квалификацияланат, жиктелет да. Мисал, 2 күбөнү, ошол күбө бербеш үчүн, көрсөтмө бербеш үчүн ошол 2 күбөнү бир эле максатта өлтүрүп атат да. Демек, мындай учурларда же болбосо кылмыштуу топтордо өч алуу максатында барып 2-3 адамды аттарын билишет. Моуну өлтүрөбүз деп барышат. Демек, ошол мезгилдерде ал өч алуу максатында 2 адамдын өмүрүн кыйышы мүмкүн, же 3 адамдын өмүрүн кыйышы мүмкүн. Бирок максат, тилек ошол кылмыштын түрткүсү жалгыз болуп эсептелинет. Ошондуктан мындайларды квалификациялаа кылганда өтө этият болуш керек да. Мисалыга, бир эле учурда адам өлтүрүп жатканда дагы бир адамды өлтүрүү ою пайда болушу мүмкүн. Мисалы, бирөөдү өлтүрөбүз, ушуну тонойбуз, ушуну карактайбыз деп кирип, аны өлтүрүп карактап жатканда үйдүн ичинде башка бирөө болуп калышы мүмкүн. Мындай учурларда ал айтып берет, же бизди көрүп алды деп аны да өлтүрүп салышы мүмкүн. Демек, мындай учурларда 2-чи адамды өлтүрүү, 3-чү адамды өлтүрүү берки кылмыштын бетин жаап жашыруу үчүн жасалып жатат. Аркысы пайда табуу максатында өлтүрүп жатса, кийинкисини ошол кылмышыны жаап жашыруу максатында өлтүрүп. Ошондуктан кийинки ой өтө маселени пайда кылат. Ошол эле мезгилде кээ бир кылмыштарда ортосунда убакыт болуп калышы мүмкүн. Кылмыш жасап аткан адамдын кара ниети 2 же андан көп адамды өлтүрүү, ага даярдануу, ага бардык нерселери, шарттарды түзүү менен ишке ашып жатат, бирок арасында убакыттар бар. Мисалы, түшкө чейин бирөөсүн өлтүрүп атат, түштөн кийин бирөөсүн өлтүрүп атат, кечинде бирөөсүн өлтүрүп атат. Ошондуктан көпчүлүк учурларда бул кылмыштар бир күндө үчөөсү жасалып, 3 убакытта жасалып жатса дагы ниетинин бирдиги. Демек, 3 адамды бир ниетте өлтүрүп атат. Мисалы, көрө албастыктан же болбосо өч алуу максатында жасап атат дейли. Мындай жагдайларда анын бардыгынын ниетинин бирлиги. Үчөөнү тең бир ниетте ишке ашырып жатат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан көпчүлүк учурларда бул 2 же андан көп адамды өлтүрүүдө бир эле берени 122-нин 2-синин бири менен квалификацияланып деп көрсөтүлгөн.
Ошол эле мезгилде бир эле убакта эки максат менен киши өлтүрүлүп калышы мүмкүн. Мисалы кээ бирде барып айрыкча кылмыштуу топтордо же башка бир жанагыдай буйрутмаларда бирөөдү өлтүргөнү барып атат, ал жерге баргандан кийин бирөөсү тоскоол болушу мүмкүн. Же алардын ою да болбошу мүмкүн уюштуруучунун. А бирок аткаруучу болсун дейли, башкасы болсун, ал ошол кылмышты жаап жашырып максатында пландагы жок дагы бир адамды өлтүрүшү мүмкүн да. Мындай учурларды дагы тергөө мезгилинде же жалпы эле негиздеме бергенде чечмелөөдө өтө этият кылуу керек. Себеби ошол экинчи адамды өлтүрүү же үчүнчү адамды өлтүрүү ошол биринчи адам өлтүрүүдү жасап жаткан мезгилде же болбосо жасап бүткөндөн кийин пайда болушу. Экинчи адамды өлтүрүү ниети. Ошондуктан ушул ниеттерди качан пайда болгон, ал ниет менен бул ниеттин ортосунда бар беле байланыш же жок беле деген нерсени фактылар менен далилдемейин андай квалификация кылуу өтө кыйын. Бардыгыбыз билебиз, практикада бир дагы адам мен ошондой ниетим бар эле деп айтпайт. Бул көпчүлүк учурда да. Анткени ар бир кылмыш жасаган адам мен андай ниетим жок эле, мени өлтүрүү ниетим жок эле деген сөздү көбүрөөк айтышат. Демек ошондой ниети бар экендигин далилдеш өтө оор болот. Чындап эки адамды өлтүрүү ниети болгондугун. Бул фактылар менен гана көрсөтүлүшү мүмкүн да. Ошондуктан биз атып жаткандыгы же сабап жаткандыгы бул сырткы көрүнүшү болсо, анын ички ниети чындап эле ошого багытталдыбы же багытталган жокпу? Муну өтө кылдат текшерүү керек. Демек, эки жандан көп адамдын өлтүрүү дегенди ушул адамга коюп айыпташ үчүн ошол эки жандан көп адамды өлтүрүү бир ниет менен камтылган дегенди тергөөчү далилдеш керек. Ошондо гана ушул берене менен квалификация болот. Демек, чечмелөөлөрдүн жанагы мыйзам чыгаруучунун чыныгы ою да ошол нерсе далилденмейин сайын бул статьяны колдонууга болбойт дегенди түшүндүрөт. Эгерде бир адамды башка максатта өлтүрүп атса, бир ниети менен камтылбаса, анда ар бир адам өлтүрүү өзүнчө айыптоого коюлуш керек. Демек, эң маанилүүсү бир ой менен камтылыш. Эки же андан көп адамдын өлүмү бир ой менен камтылышы бул статьянын эң негизги белгиси болуп эсептелет.